үйгө кирип атканда мен ушу оң бутум протезде, жан башымда протез салынган. Анан үйгө кирерде оң бутума таяна албай сол бутум менен чыгамда үйгө кирүүгө туура келет сол бутум мененчи. Бирок дубаларды айтып кирем, ушунун туура эле болобу? Андан кийинки суроом болсо, буюм зарплатасын алганда экөөсүнө ортого коюп акылдашып коротобуз да. Анан ошондон кичине бир аз көргөзбөй садака берип турсам болобу? Көп эмес эми бир аздан. Андан кийинки суроом ушу Марсыга максатканда чечкенде буттун даараты эле бузулабы же толук кайра даарат алыш керекпи? Ушуну сурайын дегем. Андан кийин акыркы суранычым болсо, эми суранычта сизге ушу үй бүлөңүзгө бар, дете соңузга байланыштуу чыга албай каласыз. Биз да туура түшүнөбүз. Бирок ушу эсети кичине бир аз узартып, бир 2 саатка же болбосо бир неделяда 2 жолу эмесек суроолорго жооп берип турсаңыз болот беле деп айтсам, ушу элдер азыр ыйманыбыз аябай кысылып, мындай уккубуз келип, ушундай суроого жоопко сиздин жообуңузга муктаж болуп атабыз да. Мен уже 4-5 жолу уже 4 балама ушулар чыгып коюп, эсиге чалам деп отурам. Анан бүгүн чалганым ушу эметкенине Аллахка ушу ыраазычылыгымды немесе шүгүрлөрүмдү айтам. Ушу жооптарыңызга, суроолорума жооп берип койсоңуз чоң рахмат. Алла сизден ыраазы болсун.